Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маегибизде мынакей буюрса баштаган турабыз. Бүгүн да бир пайдалуу маалымат менен бөлүшөлү деп турабыз. Коногубуз өзүнүн практикасында болгон сонун бир көрүнүштөрдү көрүүчүлөргө мына ушул экран аркылуу жеткизип берүүнү тура көрүп, акылдашып отуруп бүгүнкү маек жарык көрүүдө. Бүгүн биз Тимур Үркүнов менен маектешебиз. Assalamu alaikum. Денсаулык жакшы. Аман эсен. Кудайга шүкүр. Кече түнү сүйлөшкөнбүз. Түнкү акыл неге сонун го мындай ойду бириктирип, мындай бир нерсенин үстүнөн чыкчудай болуп, көрүүчүгө бир маалымат жеткизчүдөй болуп, анан эртең менен ойгонгондо ката ошо энергиянын баары жоголуп кетет го. Буюрса кайра чогулталы, ойду бириктирели, сөздү бириктирели, көрүүчүгө кечеги сүйлөшкөндө эле бир керектүү маалымат жеткизели. Таанышып албайлыбы? Таанышалы. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчү. Атым Тимур, жалпыңыздар менен амандашканыма кубанычтамын. Жараткандын жалпыңыздарга саламы жана тынчтыгы болсун. Каяктан болсун, Тимур? Оштон. Шаардын өзүнөн Төлөйкөн деген айыл бар ошто. Сонун боюндагы айыл. Айрыкча акыркы баягы жаман көрүнүш болду. Баягы суу каптап селип жүргөн жер. Ошондон кийин да Төлөйкөндүн аты көп айтылды окшойт да. Соц тармакта ар бир пабликте чыгып калбадыбы? Жакшы элеби? Жакшы эле, жакшы. Биз жака жеткен жок. Төлөйкөндүн жогору жагында бир аз сыноо болду, кырсык болду. Жалпысын айтканда шаар тынч, Кудайга шүгүр, айыл тынч. Негизи өзүңөр байкадыңар болуш керек. Маек башталганда мынакей 1 мүнөт, 2 мүнөт эле болду. Бул аралыкта кимдин ким экени сразу эле билинип калат, дароо эле билинип калат. Кесиптеш биринчи кезекте алып баруучу болуп жүргөн, теле алып баруучу болуп жүргөн, тамадачылык менен, алып баруучулук менен алектенип жүргөн. Кошумча суроонун кереги жок деп ойлойм да. Жеңил болот го негизи ушундай маектешкенде. Кыска нуска. Токотор жерин. Токотор жери. Канча убактан бери алып баруучулук? Алып баруучулук дегенде теле жаатында 2014-жылдын аягынан бери болгон акыркы 1,5-2 жыл аралыгында теле тармагынан алыстамын. Көпчүлүк билбейт, бирок той тармагына басым жасаганбыз. Той тармагы дегенде алып баруучулук, иш-чара, маареке, алып баруучулук. Көпчүлүк эле ошол иш-чара, ошо тамадачылыкты баштагандар башында телеканалдан башташат, же радиодон башташат, 80%. 80% мен билгенден теле же радио же эч болбоду дегенде ошол теледе иштеген кишинин жанында жөн эле жүрүп калган. Оператор тамада болуп кеткен, музыкант тамада болуп кеткен. Фотограф, видеограф айтор ушундай тарыхын окуп ошол эле алып баруучунчу. Сеңтир ошондой. Меники деле ошондой, ооба. Айдоочулуктан, звукорежиссерлук, айтор телевидениеда кече тамашалап айтпадымбы? Телеканалда бир эле директор болуп иштебептирмин, ойлоп көрсөм. Директордон башка айдоочу, звукорежиссер, оператор, айтор, монтажер баарын кылып көрүптүрүз. Жогоруда айтпадыкпы, жана телеканалда иштегендердин көбү эле тамада алып баруучу болуп кетет деп. Ошолордун арасында бир эле мен го дейм. Тамадачылыкка биротоло ооп кетпей эле, болбой эле астыңарга чыгып эле ушинтип сүйлөп турган бир эле мен окшойм да. Кете албай эле жүргөн, Эмнеге кетиш керек болуп калды? Кетиш керек болуп калды дегенде көбүнесе бир ызы чуу менен, бир келишпестиктин айынан кетет эмеспи? Жумуштанчы. Кудайга шүгүр, андай көрүнүш болгон эмес. Ушул күндө да телеканалдын эмгек жамааты менен, жетекчилик менен мамилебиз түз. Болгону жана айткандай эле ушул өзүм башка жактан сынап көргүм келди. Алып баруучулук менен алектенип дегенде да азыркы күндө болуп аткан баналдуу тойлор бар го. Баналдуу, стандартный дейбизби? Ошол баналдуу тойлордон бир аз чыгып, рамкадан чыгып, ары пайдалуу, ары соопко ээ боло тургандай, токот жерин айтканда диний багыттагы той алып баруучу десем туура болот, Диний багытта, ооба, диний багытка басым жасалган. Алып барып аткан тойлорубуздун 90%дан ашуун тойлор ушул музыкасы жок, бий антрагы жок, ошол эле алкоголь ичимдиги жок. Мусулман инсаны кандай той өткөрүш керек деген суроонун алкагында биз устаздар менен кеңешип, кишилердин сөзүн, кеп кеңешин угуп алгандан кийин анан бир программа түзүп, ошол форматта алып баруучулук кылабыз. Тимур, бүгүнкү сүйлөшүп аткан учурда көп тамадага, көп алып баруучуга сөз кетип калышы мүмкүн да. Анткени бардыгы эле ушул жакта эмес да. Болбой эле агайынысыңар, кесиптешиңер, дос жарсыңар, ини бар. Анан карап туруп эле, ой, Тимур, эмне болуп атасың дегендер деле мисалы чыгышы мүмкүн да. Ар ким тандоо сөз билет да. Аларга катуу тийип калат деп ойлобойсуңбу? Азыр сүйлөшүүдө. Эми
алардын алып барып аткан тойлору бүт баары арам, алардын кылганы туура эмес. Алардын Кыргызстанда алып барып аткан тойлордун баарысы тең. Туура эмес көрүнүш, алар антип алып барбаш керек болчу. Мына мен алып барып аткан той гана туура деген сөздөн алысмын албетте. Сен айткандай арасында дос, саналаш, ага-инилер бар. Эң башкысы арасында устаттарыбыз да бар, аксакал алып баруучулар. Учурунда кеп кеңешин айтып жүргөн алып баруучу аксакал тамадалар бар. Албетте али биринин эмгегин сыйлайбыз, колдойбуз. Күнү келгенде ушул күндө дагы кеңешин сурап турабыз. Албетте сен айткандай тандоо өзүндө. Бирок болгону биздин формат ушундай. Диний багыт дегенде кээ бирөө түшүнүп калат да. Бул не дин илими жок эле, диний тамадамын деп айта беребиз деген сыяктуу сөздөрдү угуп алабыз да кедечи. Туура дин илимибиз жок. Бир-аз маалымат алганбыз, өзүбүздүн алып баруучуга тийиштүү бир моменттерди, учурларды тактап алганбыз да. Дин менен гана эмес, ушул замандын талабына ылайык бир көрүнүштөрдү аралаштырып, анан дагы баягы өзүбүздүн үрп-адатты, каада салт, нарк насилди дагы айкалыштырып, ушу үчөөнү бириктирип, жуурулуштуруп туруп анан кийин бир формат ойлоп таптык десем туура болобу, айтор ушундай атайын изденип олтуруп, китептерди ачып, санжыра, тарыхты ачып, диний бата пайгамбарлык исламдын өмүр баянын окуп көрүп, азыркы замандын талабы кандай болуп атат, ошолордун баарын жыйнап келтирип анан ортого мисалы оюн ойлоп табабызбы, суроо жооп болобу, кимисин болбосун, муфтият өкүлдөрү, казыяттын өкүлдөрү, дин алымдары менен, устаздар менен акылдашып, кеңешип, ошолордун анан кийин орусча айтканда одобрять эткенде болот, макул, бул жарайт, эч зыяны жок, тескеринче пайдасы бар десе, ошол көрүнүштөрдү гана катыштырабыз да. Болбосо аны кыркып салабыз дегендей. Кантип той, кантип музыкасы жок. Той кантип бии жок. Мисалы, мендер өзүм деле чыгам анча-мынча тойгочу. Чыкканда сөз түрү бизе фанфар жаңырып, чыга калып эле саам баарына мондой учурашып, мисалы, ошол нерсе менен башталат го көбүнүкү элечи. Ошол нерсе жокпу? Бул суроо тааныш болуп атат да магачы. Ар бир экинчи тойго буйртма кылып аткан той ээлери ушу суроону берет да. Той ээси бербесе дагы той ээсинин тууган уруктары, жакындары ушу суроону сөзсүз берет. Себеби сен айткандай көнүп калганбыз, бийлеш керек, даң-дуң болуш керек. Ошол нерсеси жок, кандай болот деп суроо бергенде мен бир эле жообум бар да, көнүп калган жооп. Аманатты мага тапшырыңыз, алып баруучулук милдетин мойнума жүктөдүңүз, болду, жоопкерчиликти мага бериңиз, Кудай кааласа жүзүңүз жарык болот, келген конокторуңуз көңүлү тоок, жайдары, ошол эле учурда эсте кала турган көз илмемдерге бай, кызыктуу кылып өткөрүп беребиз. Эң башкысы ошол баш кошуп аткан эки жаш болсун, кандай маареке болбосун, айтор иш чаранын максаты жакшы болуп аткандан кийин Кудай Тааланын ыраазылыгы дагы болот ошол тойдо. Куран аяттарына багытталган суроо жооптор болот. Пайгамбарлык исламдын сөздөрүнө шилтеме жасалган, хадистерге шилтеме жасалган сөздөр менен коштолот деп түшүндүрүп коебуз. Ошондо деле макул деп калбайт. Ой, билбейм эми, мейлем айла жол барап көр деп кетет. Бирок Кудайга миң мертебе шүгүр. Бир да жолу, не деп сөз бердиң эле башында деп келип, тойдон кийин бир арызданган киши боло элек. Кудайга шүгүр, баары эле рахматын айтып, батасын берип, кучактап, болот турбайбы? Мындай шаң шөкөт менен болсо деле депчи. Баягы бир отолу эле радикализмге кирип, тиги болбойт, бул болбойт, могу кылбаш керек деп эле баарын баягы Куран окутууга келгендегидей кылып олтургузуп койбойбуз. Албетте баягы позитивдүү суроо жооптор болот, оюн зооктор болот, күч сынашкан конкурстар болот, эркектерге ылайыктуу, аял кишилерге ылайыктуу. Токотер жерин айткандачы, Эмир. Жана салтка айланып калган го. Бир тойдон кийин 15 күндөн кийин баягы видеону көрөбүз да, монтаждалган видеонучу. Ата эне менен, келиндер кайната кайнене менен, чоң ата чоң эне менен көрөбүз. Ошону көрүп атканда эч кимдин бети кызарбай, уялбай, намыстанбай, башын бийик көтөрүп көрөт. Анткени ал жерде абийирсиз кыймыл аракет, абийирсиз сөздөр, суроо жооптор такыр болбойт. Ошондой формат. Мага таң калыштуу да, чын эле Тимур. Эмнеси таң калыштуу? Себеби 500 киши, 300 киши деп калчу, шаарда Бишкекте көбүнчө 300 киши ушул норма да, анан 300 киши тең ошол форматка макул эмес да. Бирок той ээсин сыйлаган үчүн отуруп берет да. Бирок той ээси жок жерде бар да, антракт деген бар, ортодо тыныгуу деген бар. Анан тамада бала жүрсөң бир сенде сөз бар эле. Эмне ойнотосуңбу, бийлетесиңби, кичине чуркатасыңбы деген сыяктуу болобу мындай? Ал тыныгуу деген сөзүн аралжы кылып айтайын да. Учурдан пайдаланып, тыныгуу биз алып барып аткан тойлордо болбойт эмес, болот.
бир же эки тыныгуу болот 15 Ага. мүнөттөнчү. Ал тыныгуу бий үчүн эмес же башка үчүн эмес, намаз убагында. Анткени тойлор көбүн эсе баягы кечкин болот го. Анан шам намазына туура келип калганда сөзсүз түрдө бир тыныгуу болот. 15 мүнөткөчү. Атайын айымдар үчүн намаз окуучу жай, эркектер үчүн намаз окуучу жай, дараталган шарттар түзүлүп, той ээлери, ресторан жетекчилиги тарабынанчы. Андан сырткары эгер той ээсинин талабы болсо, куптан намазына да экинчи тыныгуу болот. Андан башка тыныгы жок. Андан башка тыныгы жок. Отура беришет, жей беришет. Отурат, жейт, жеп ичет, конкурстарга сөз чыгат. Суроо жооптор болот, арасында баян болот дегендей. Анан ошол тыныгууда дагы сен айткандай пайдаланып калышат, бирок келсең депчи. Келсең деп сөзсүз айтат. Ал бир тойдо жок дегенде бир киши келет. Көп дегенде бир 10 киши келет. Бийлейбизби? Качан бий болот деген суроолор болот. Анан чото болбой атат, алкоголду коюш керек деп той ээсине кайрылгандар болот. Эми 5 кол тең эмес. Мен буну бир ушул устаттарыбыздын, аталарыбыздын мисалынан көрүп, өзүмдү аластып коем да. Себеп эстеп көрсөк, экөөбүздүн аталарыбыз да мындан бир 30-40 жыл мурда баш кошкондо тойлорунда сурасак айтышат го. Мындай эле узун стол болот эле. Анан пахта менен жазып туруп, дасторконго нан, кант курс, анан жалаң ише. Жалаң ише коет элек деп айтат да, биз эми көрбөй калдык. Бутылка болот эле, баары тең алкоголь ичимдигисиз той болбойт эле, мушташсыз той болбойт эле деген сөздү угуп калабыз го. Анан ошол учурда дагы кимдир бирөө аракет кылган да ошол нерсени тыйышкачы. Тыйылсын деп 1,5 дуба кылгандыр, ниет кылгандыр, айтор аракет кылды. Дароо болуп калган жок. Дароо болгон жок. 30-40 жыл өткөндөн кийин эми результаты болуп атат да ошол кишилердин мээнетининчи. Мен дегеним азыр макул деп ушул чыдап, кээде кол көтөргөнү боло элек, бирок мындай физически мындай тийишпей койсоң деген күндөр болот да. Биротолу эле такыба болуп кетесиң да окшоштуруп эле молду болуп деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Ошолорго да чыдап коебуз. Ниетте бар. Кудай буйруса азыр болбосо да биздин перзенттерибиз той өткөрүүчү мезгил келгенде буйруса адал, Кудай Таалага жагымдуу болгон бир форматта сонун той өтөт деген ой бар да. Шаарыбызда мен билгенден, мен катталуучумун да ошол тамадаларга дагычы. Анан блогерлер да алар. Анан жок ичимдиги жок алып барбайм дегендер да. Бул ошол 10 манжа ашып атпаш керек. 3-4 ашып атпаш керек да, мындай халал той алып барам дегендер азыр эле да, мен билгендерден. Ошондо дагы ой болбойт спирт ичимдиги. Кел, мындай болот формат дегенде. Чайник деген бале бар го биздечи. Эмне болот ошол учурда мындай? Көрүп калдың, угуп калдың, өтүп барып жыттанып калды. Эмне болот? Түшүндүм. Мен туура көрсөм адал деп айтканда. Ушул нерсеге бир кененирээк токтолоюн да, мен мындай 3-4 жыл артка кайра барып. Себеби мен 2019-жылы бир той алып барбайм деп чечкен күндөр болгон да. Толгон токой кардарым болбойт эле, бирок эч кимди эле тааныбаган алып баруучумун, бирок ошентсе да чалган чалууларга той бар эле депчи, мен алып барбай атам деген жоопту берип калдым эле. Ошон жылы. Анан аябай дин алымдары, устаздар менен бир чайлашып олтуруп калганда ушундай сөз болду да. Жана Раматылык Чубак ажы устазыбыз дагы айткан сөзү бар го, сен барбасаң, баары бир башка бирөө барып ошол жерде кызмат кылат дегендейчи. Анан ошол устаз айтты. Тимур, мисалы мен жакында уулумду үйлөйм деди да. Эми атын атабай эле коеюн, дин алымы устаз, аны көпчүлүгүбүз тааныйбыз Кыргызстандачы. Мен мисалы жакында уул үйлөйм. Замандын талабына ылайык менин уулум да ресторанда үйлөнгүсү келет. Келин ошону талап кылат. Анан мен барып адал бир форматта той өткөрөйүн десем, алып баруучу жок. Анан сен барбай койсоң, бул барбай койсо, себеби мен ниетим ушул болгон да, элдин бийлешине себепчи болуп калат экем, элдин ичип атса, карап тура берет экем. Себеби Пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар го, кимде ким арам иште ачык болуп атканын көрсө, барып ошону колу менен токтотсун, же тили менен токтотсун, болбоду дегенде жүрөгү менен жаман көрсүн депчи. Мен таза ошол такыба болуп кеткендегим да. Ошол хадиске каршы келип калбасын. Элдер бийлеп атса, ичип атса, эркек аял аралашып кучакташып жүрсө, мен ошону бийлеңиздер деп коштогон болуп, себепчи болуп калбайын, күнөөгө тегин, шериктеш болуп калбайын. Конкурста ошол балким арак ичүү боюнча конкурс кылып аткандыр бирөөсү, чал менен келиндиги бийлетип аткандыр. Айтор ошол сыяктуу көрүнүштөрдү жоюп, сен ошол той учурунда микрофонду мисалы айталы 300 киши олтурса, 500 киши олтурса, микрофондун бир эле хадиске шилтеме жасап сүйлөп койгонуң ошол Пайгамбар алейхиссаламдын хадисине амал кылып атканың болот. Тилиң менен токтот дегенге ошол дал келет. Анан жүрөк менен жаман көрүп кой,
эгерде бир көрүнүш болуп атса. Себеп мен айтпайм бийиси бар тойду такыр алып барбайм депчи. Кээде болуп калат. Биздин келген конокторубуз мындай бир аз динден түшүнүгү азыраак эле, капа кылып албайлык же кудаларда талап ушундай болуп атат деген сыяктуу моменттер болуп калат да кээдечи. Алкоголь ичимдиги категорически 100% болбойт. Аны канча берем десе да барбайбыз, алкоголь коюлат деген тойгочу. Мисалы жакында эле көрбөдүкпү? Сан-Тропе, адашпасам. Ошолор беле жана аялдын кейпи менен жүргөн эркек. Ошол маанисиз ыр мисалы да. Мааниси жок ыр. Восточный бийди антрак ошо менен башталат го. Ооба, ошону көнүп калгам. Мисалы маанисин билбей эле ырда бийлеп жүргөн ошончого. Ошол сыяктуу ырларды айтып атам да. Анан жалпы айтканда ошол устаздардын кеңешинин себебинен сен тескеринче именно сен алып бар. Азырынча ушинтип азаздан таасир эт. Эң башкы ниетиң ушул болсун. Ушул форматтар жоюлуп, адал форматка өтүү ниети болсун. Ошондо буйруса сеники аз убакытта результат болот дедим. Кудайга шүгүр. Ресторан жагынан мен байкайм да. Күчтүү ресторанга барып, буйртма бергенге кыжалат болот, кыйналат. Бул эми билбейм кимдерге катуу тиет, кимге катуу тийбейт. Бул эми чындык да, бул болуп аткан фактически мен көрүп аткан, байкап аткан нерсе. Себеп ошол өзүбүздүн баягы кесиптештер деп айтайын. Алып баруучулардан кээ бирки тең туштарыбыз бар да, тамашалашып айтып калат. Сен мына ресторандан чото чыкпай атасың, акыркы 3-4 күндөн бери чото ошол ресторанда күндө барып атасың, деп тийишип коет. Сөздүн төркүнү ал баягы модадан кеткен ресторан. Ал арзан ресторан. Ал анча авторитет эмес ресторан деген ошону айта албай мондай кашыктап тамашалайт. Мен ал жерден ошол нерсени түшүнүп калам да. Шаардагы эң менмин деген ресторандарга буйртма жок эсе мен мойнума алам. Ошо жана айткандай тилекке каршы ошол кымбат болгондугу үчүн балким билбейм. Экинчи тарабы ошол арзан ресторан болсун, азыраак төлөп берсин бизге, билбейм, кийген кийимдери булардыкына салыштырмалуу арзан болсун, бирок эң башкысы ошол жерде сүйлөнүп аткан сөздөр, кылынып аткан баталар, дуалар, кылынып аткан иш аракеттер, амалдар баары мындай жүрөк кубандыра турган көрүнүштөр менен бай болот да. Ал мен өзүм да байкайм. Алып барбайм эмес, күчтүү ресторандарда той алып барган күндөр деле болот. Күчтүү дегенде кандай баягы статус жагынан. Мисалы айталы, депутаттар уулун үйлөгөн күндөр болду, мисалы да. Дин алымдар, муфтияттын өкүлдөрү, алар эми ошо өзүнүн деңгээлине, статусуна жараша бир жерде той өткөрөт го. Алардыкы мындай ачык айтканда бир аз башкачараак болот да. Талаптары башкача. Бул кишинин атын фамилия, имя, отчествосы менен чакырышым керек. Мунун кызматтын кошо статусун кошо айтып чакырыш керек деген сыяктуу нерселер болот мондай. Бир аз бизди кыйнап коет да. Орой айткандачы, рамкага киргизип коет. Мунун айтпаш керек, мунун митпеш керек, муну абайла деп саясий маселелер бар дегендей. Таза мондай биздей болгон карапайым кишинин тою болсо, карапайым үй бүлөнүн тою болсо, андай кенен, эркин тамашалашып, күлүп жайнап, ар тараптуу сонун болот. Тимур, ичкилиги бар, спирт ичимдиги бар. Ошондой чоң той сага сунушталган эң чоң гонорар. Ичкилиги бар, бирок сунушталган бар. Бирок сен жок барбайм деген. Суммасын так келишпейсиң да андай учурдачы. Жок, айта бер дейт мындай. Сумма айтылган эмес, бирок айта бер, бере берсей канча болсо тыйыныңды. Эмне болуп атасың деген сыяктуу кайрылуу болгон. Бирок баягы жалган айтсаң да болбойт, ал күнү тоюм бар эле аркы берки депчи. Туура түшүнүңүз, барып мындай колдон келген кызматыбызды уюштуруу жагын карап берген болушубуз мүмкүн эле. Эгерде ушундай, бирок бизде андай мүмкүнчүлүк жок деп айтор, мындай түшүндүрө албайсың да сөз мененчи ал абалдычы. Эптеп баягы абалдан чыгып кетиш үчүн көңүлүн да оорутпаш керек, жалган да сүйлөбөш керек. Айтор бирдемкелер сөздү айлантып атып эле кутулган күндөр болгон. А кишилер балким өзү деле көрүп аткан чыгар. Өзүбүздүн ушул шоо чөйрөдөгү кишилерден кайрылуу болгон, шоо чөйрө дегенде чыгармачылык чөйрөдөнчү. Сима ушул күнү той бар экен, бошсуңбу? Менде 2 той болуп калды депчи. Эме бошмун деп акылдашып келишилет. Алкоголь коюлбайбы десем, коюлат да деген жооп болгондо рахмат. Көмөк көрсөткөнүңүзгө рахмат. Деп эле отказ кылабыз. Анан жана дин илимим бар болгондо, дин алымы болгондо айтмакмын, токтот, кой. Андай кылба деп айтмакмын. Бизде эми илимибиз жок болгон өзүбүздүн алып баруучулукка
баягы динге каршы келбей турган форматтагы алып баруучу катары эсептеген үчүн эч кимге андай кылба, мындай кылба дебейм. Сураса ой пикирим, сунушумду айтып коем. Ушул форматта той алып баргандар канчага алып барат? Ушул формат дегенде диний багыттагы. Ушул багытта. Бул Эми билебиз да, белки эми стандарт тойлордогу чыгып жүргөн эң жогорку гонорар канча экенин билебиз, эң төмөнкүлөр канча 20 миңден жогору деп айтайын. 20-50 ортосу. Эми ал той кайсыл жерде болот, анан баягы алып баруучу кайсы жактан келет дегендейчи. Мен мисалы азыр бүгүнкү күнү мисал алсам, азыр экөөбүздүн интервьюдан кийин мен тойго барам. Оштон атайын Бишкекке келдим мисалы да. Бул жерде убакыт, билет, ушул сыяктуу нерселерди эске алганда мисалы жакшы болуп калат да. Эгерде мен өзүм турган, өзүм жашаган шаарда эле ресторан болсо, ал ошого жараша айтор 20 миңден башталат. Бул жерде дагы бир нерсе ушул жерде кыстырма кылып коеюн да. Кишини кыжалат кылган күндөр болгондо, койчу, бул мен бир айда иштеп алып тапкан акчам го. Сен кантип 4 саат сүйлөп эле алып коесуң ошол акчаны деген кайрылуулар болгондо. Анан айла жок түшүндүрүп берүүгө туура келген ошол той ээсине. Бул 2 жыл мурунку окуя да. Туура түшүнүңүз, биздики алып аткан акчанын баарын аш кылып сиңирбейчү эмебиз жок, адатыбыз жок, ниетибиз жок. Бул жерде баягы алып баруучунун өзүнө жараша бир чыгашалары бар, жаныбызда жүргөн жардамчылар бар. Диний багыт болгондон кийин баары бир музыкант жигит жаныбызда жүрүп калат кээде. Мисалы би антрак болбогону менен баары бир отбивкаларды коюп, фанфар коюп, мына эми ушул чөйрөнүн кишилери жакшы түшүнөт. Айтор микрофонду регулировка кылып, жанында бирөө жүрүш керек болот. Керектүү түрдө эч болбойт дегенде комуз күйлөрүн коюпчу. Ошолордун кызмат акысы бар дегенде айтор. Мен айтам да, силер берген акчанын мен 3кө бөлөм. 3кө бөлөм. Биринчи бөлүгү ушул чыгаша, расход. Биздин жол кире болсун, жасалгабыз, кийим кече айтор ушул нерселер болсун. Экинчи бөлүгү өзүмдүн жеке үй бүлөлүк бюджетиме. Үчүнчү бөлүгүн биз ушундай ниет кылганбыз, бул Кудай тааланын ыраазычылыгы үчүн. Кайрымдуулук жагына жумшалат. Атайын бир белгилүү бир медресе бар. Белгилүү бир окуп аткан студенттер бар. Ошол студенттер, ал студенттердин арасында медреседе окуп аткан, дин илимин алып аткандар бар, светтик илим алып аткан жигиттер бар, кыздар бар. Ошолорго стипендия катары берилчү акча катары биз адат кылып алганбыз. Акыркы 2-3 жылда салт кылып алганбыз деп түшүндүрдүм да. Ар бир тойдонбу? Ар бир тойдон. Эми ар бир тойдон сөзсүз теңге 3кө бөлөм десем жалган болуп калат. Бирок басымдуу бөлүк ошондой болот тойлордуку. Алган акчабыздын басымдуу бөлүгү ошондой болот. Мондай калькуляцияга сала келгенде ошондой эле болуп калат да, 3кө бөлүнгөн болуп калат. Сен мен өзүм билем да, айына канча кайрымдуулукка жумшалып атат. Канча той алып бардык, канча акча киреше болду, канчасы каяка жумшалды дегендечи. Өзүм деле билгендей, мисалы, эл кийип аткан кийимден бир аз башкача кийим кийейин десең, ал кийимдин баасы кымбатыраак болот. Ошол сыяктуу расходдор бир жак. Анан ошол той ээсине айтканда, сиздер да ошол сооп ишке шериктеш болосуздар деген сөз бул, жыйынтыгы келипчи. Сиздер ушул тыйынга макул болсоңуздар, биздики ушул. Анткени бизнесмен зекет берип атат, садака берип атат, чоң бир ишкерлер садака берип, мындай соопко иштеп атат. Биз эмне үчүн жөн эле тойду алып барып эле жүрө беришибиз керек. Биз деле зекет садака бергибиз келет. Ошондуктан көбүрөөк бериңиздер. Биз да ыраазы болуп алалы. Кайрымдуулук иштерине бир катышып алалы деген сөз чыгат да. Тамадаларында кээ бири тиешип калат да. Ар бир алып баруучунун тамаданын чогуу иштешкен жар-жарчысы, ырчысы болот эмеспи? Мен муну жар-жарчы менен иштешем деп коет, анан той ээси сураса, ошолорду гана сунуштайт, ошолор менен чогуу тойго барып кызмат кылат. Мени күлүп калышат, мунун жар-жарчысы мына карыке депчи. Себеби биз көбүн эсе ушул бир карыкебиз бар. Ата медресени бүткөн, ижазат алган, 30 пара Куранды жаттаган, мугалим болуп эмгектенип аткан кары жигит бар. Ошол жигит менен көбүрөөк иштешебиз. Ошол киши бар, мисалы, ал Куран менен тойду баштап берет. Тойдун башында алып баруучунун сөзүнө чейин, тойдун ээсинин сөзүнө чейин, аксакалдардын сөзүнө чейин Кудай тааланын сөзү болгон Куран аяттары окулсун деп мен жар салам алып баруучу катары. Анан карыкебиз ортолукка чыгып, кыска Куран аят окулуп, дуа кылынып, бисмилла деп, анан кийин алып баруучу чыгып, мен той баштайбыз. Ошол сыяктуу комплектте ошол карыкебиз бар. Андан сырткары жана белек деп коеюн, призге, конокторго, конкурстарда ыйгарылчу белектерден 10 дана биз алып барабыз. Ал 10 дана белек, ал китеп болот.
мотивациялык китептер, диний бата китептер, үй бүлөнүн бактылуулугу тууралуу, бала тарбиялоо, күйөөгө аялга мамиле кылуу, айтор ушул темадагы 10 китепти биз акыркы 2 жылда ушу салт кылып алганбыз. Ошол китепти биздин атыбыздан деп алып барып беребиз. Алынча, кошумча дегенде кандай, баягы адатта баягы тойлорубуз 5 саат, 6 саатка чейин уланат го. 6 саатка чейин уланып кетет. Өзгөртүү киргизип көрдүк. Практика жүзүндө да кылып көрдүк. 3 саатка чейинки аралыкта тойду бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Керек болсо 2 саат, 1,5 саатта бүтүрсө да болот. Анын биринчиси эле ушул мен мындай өтө бир таасир калтырганы да. Программа даярдап отурганда мен эсептеп көрдүм да. Бир тойдо болжолу бир 9 жамаат болот экен. Сөзгө чыгуучу 8-9 жамаат. Бул плюс-минус 9 да. Ошол 9 жамааттын ар бирине 7 мүнөттөн 10 мүнөткө чейинки убакыт кетет экен жолго эле. Олтургучунан туруп, келип, топтолуп, анан сүйлөгөн кирбейт ал жергечи. Кайра олтуруп атканда, айры кары картаң бар, башкасы бар. Акырын барып отурууга чейин айтор ошончо киши 300, 500, 600, 700 миңге чейинки киши күтөт да ошол бир жамааттычы. Дегеним, ар бир жамааттыкын ошентип кошуп келгенде 1 саат, 1,5 саат убакыт биз бирөөнү күтүү менен гана өткөрүп атабыз да. Бул Кудай таала бар го ушул суроолордун арасында, кыяматта ошолдан суралабыз депчи, убактыңды эмне менен өткөрдүң, рызкыңды кайдан таптың деген сыяктуу. Мына ушул убактыбыз дагы текке кетпештиги үчүн биз өзгөртүү киргизип ушул отурган жеринен микрофон алып барып берип, жамаатыңыз менен козголуп ордуңуздан туруп бул жерге келбей эле коюңуз, микрофонду жаныңызга алып барып берели, ошол жерден сүйлөңүз, той ээси жакын барып көкүрөгүнө колун коюп, рахмат айтканыңыз келсин деп туруп берет. Болду, ар бир столго бирден микрофон беребиз, убакытты үнөмдүү пайдалануу максатында деп муну бир канча жолу практикада көрдүк. Албетте баары тең макул болбойт экен. Же болбосо макул болот телефондо сүйлөшкөндө. Анан той башталарга бир 10 мүнөт калганда, кой. Кадимкидей эле кылайырчы. Чөтө кыжылат боло баштадым деп туруп, кайра эски форматка өтүп кетет. Айтор, бул эми ар бир кишинин өзүнүн бай орусча индивидуально деп коет го, өзү менен жеке байланышы, эгер той мааракеси бар болгон болсо, программаны тайын ыңгайлаштырса болот. Убакыт жагынан болсун, формат программа айтор, бул кенен ар бир кишинин өзү менен сүйлөшүлөт. Экөөбүз тең экенбиз негизичи. Мына тең эле экенбиз дегенде. Бир поколение деген сөз бар го. Эмнеге сен деп сүйлөшүп атат деп дагы баягы көрүшүп айтып калышат го. Бала чака бар? Бала чака Кудайга шүгүр. Каяктын күйөө баласы? Каяктын күйөө баласы? Күйөө балабы? Күйөө бала кереметтүү жер десем азыр кандай болот? Эми Кыргызстан өзү жалпы керемет жер го. Бөлбөйбүз, биз трибализмге жол бербейбиз. Анткени баарынын баягы эмоциясы өзгөрүп кетет да дароо. Мен таласка күйөө балам. Оштон таласка. Оштон таласка күйөө бала болом. Ошол жакта келинчегим түбү Таластан болот. Ушул Бишкекте чоңоюп өсүп, ушакта Бишкекте медреседе 10 жылдан ашуун убакыт медреседе илим алып, өзү учурда сабак берип аткан медресе мугалимдеринин бирөөсү. Келинчегим Таластын кызы, Таласка күйөө балам. Сонун Таластар чакырсаңар болот экен. Канай Анаркулов бошобой калса, Күйөө бала кызматта болсун. Күйөө бала кызматта болсун. Өзгөрдүн балаңар бар, Канай Анаркулов, бирок андан кийинкисине мынакей ушул багытта, ушул форматта болсо чакырсаңар болот экен. Байланышсаңар болот экен. Сонун. Жалпы Кыргызстандын кайсыл булуң бурчуна болбосун, бул жагы Баткенге чейин, жагы көрүп атканыңыздардай Бишкекке чейин келип, айтор сиздер биздин форматка эле макул болгон болсоңуздар, биз албетте даярбыз. Барып кызмат кылып, тоюңуздарды шанга бөлүп, ошол эле учурда Кудай таалага жагымдуу бир көз ирмемдерге бай болгон той мааракелерден болушуна биз себепчи болгонго даярбыз. Байланышсаңыздар болот. Instagram баракчасы, WhatsApp номери, чалуу номери, анын бардыгы экранда көрсөтүлгөн. Экрандан көрүүгө жетишпей калгандар болсо анда описанияга түшсөңүздөр болот. Ал жакта дагы байланыш номерлерин калтырып коебуз. Күркүрөгөн күз келе атат буюрса астыда. Той сезону деген сөз. Той сезон, баба. Тиги жумуштарды кое туруп, той сезон келе атат деген бар го мындай. Мындай жеңди түрө киришип мындай бир катуу киришет го тамадалар, чыгармачылык кишилер. Ансыңарындай той сезонго кирик. Өзүңөр айткандай максатыңардан тайбай, багытыңардан тайбай, сөзүңөрдөн жаңылбай, айтар сөзүңөр, айтар кебиңер, акыл насаатыңар болсун ар бир иш-чарада. Ошол жыйынтап берсеңер болот. Жалпыңыздарга көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирели. Кудай таала жалпыбыздын жүзүбүздү ар дайым жарык кылган болсун, өзүнө татыктуу кол, пайгамбар алейхисаламга татыктуу үммөт болуп, мыкты инсан, мыкты үммөт деген наамга
татыктуу иш аракеттер менен жүрүүнү насип эткен болсун. Жалпыңыздарга Кудай Таала эки дүйнөнүн бактылуулугун насип эткен болсун. Тимурдун жанында мен дин сабатым аябай эле алыс экенин көрүп турам. Мен мунун жанында өзүмдү бир шайтандай эле сезип атам. Монда курттап элечи. Тимур, чоң рахмат бүгүнкү маекке. Урматтуу көрүүчүбүз. Менде ушундай сезүү болот да, мисалы. Эгерде өзүңүздө деле сезүү болгон болсо, келем жыйынтык чыгарабыз да, акырын. Эч кимди таңлабайбыз, эч кимди милдет да кылбайбыз. Бул жакка бар, тиги жакка баспа. Анткенге таптакыр укугубуз деле жок. Бир гана ушундай багытта бүгүнкү маекти чыгарганда тура көрдүк. Жаккан болсо лайк басыңыз, комментарий калтырыңыз. Коногубузга ийгилик каалаңыз. Биздин каналыбызга колдоо көрсөтүп, катталып кетсеңиз болот. Кайрадан кийинки көрүндөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Тойлордо, мааракелерде жолукканга чейин урматтуулар.